Баткен шаарында майрам күндөрүн отурлай Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Максат коомдук тартипти сактоо, жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу жана жол кырсыктарын алдын алуу. Күчөтүлгөн көзөмөл маалында жол кайгыл кызматкерлери автоунаа айдоочуларынын жол эрежелерин сактоосун текшерип, мас абалында унаа башкарууга жол бербөө ылдамдык режимин көзөмөлдөө жана жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу багытында иштерди жүргүзүүдө. Мындан тышкары эл көп чогулган жерлерде коомдук коопсуздукту сактоо үчүн кошумча милиция кызматкерлери тартылып, профилактикалык түшүндүрүү иштери уюштурулууда. Ички иштер министрлиги жарандарды жол эрежелерин так сактоого жана коомдук тартипке жоопкерчилик менен мамиле кылууга чакырат. Баткен областынын аймагында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү кызматкерлери тарабынан 28 январдан 2026 жылдын 8 январына чейин кызматкерлер күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Ошондой эле майрам күндөрү же болбосо эл көп топтошкон жерлерде, базарларда десек болот, ошол жол кыймылынын коопсуздугун камсыздап, жол тыгындарды жоюу максатында күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Ошондой эле майрам күндөрү 30дан ашуун посттор уюштурулган бизде. Ал постторду да ошол кызматкерлер күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Баткен шаарынын мэриясынын тапшырмасына ылайык жаңы жыл майрамын отурлай тез бузулуучу тамак аш азыктарына көзөмөл күчөтүлдү. Баткен райондор аралык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун кызматкерлери Баткен шаарындагы борбордук базарда рейд өткөрүп, сатылып жаткан торт, кремдүү кондитердик азыктардын сапатын жана жарактуулук мөөнөтүн текшеришти.